ушул көп нерсени абишет этпегиле. Көп нерсени аткарыла турган ишти, жасала турган ишти айткыла, ага эл ошого толук ишенип, көзү менен көргөндөй, колу менен кармагандай ишенсе, сөзсүз силердики жеңиш. Баарыңардыкка тең, баарыңа тең ийгилик каалайбыз. Мейли эл кайсын тандайт, ошону каалайбыз. Биз бир гана ушу карапайым элдерге бир көз салып койсоңуздар. Мисалы, жүрөбүз, эмне үчүн бомуш көбөйүп атат? Жетпегендиктен, үйүнө наны жок, эмне үчүн ажырашуу көп болуп атат? Ушуларды бир эмне үчүн мындай көйгөйлөр көп болуп атат? Мына силерге окшогон азаматтар, мейли 15 канчасыңар кимне эл тандайт, өтүшүңөргө баарыңарга тең биз тилектешпиз. Негизичи, чынында баарыңар тең жакшы сөз айтасыңар. Мына Молдекем айтып кетти. Тура, могу жерде мына арабтарга биз кыргыз муктажбызбы? Муктаж эмес болчубуз. Кыргыз ушунчага жетишпей, мондай өз-өзүн мондай силер бизге көз караш кылып койсоңор, ушунун баары ушуга муктаж болбой, жакшы өкмөт келсе, биз жакшы жашамакпыз. Мына өспүрүм балдар чоңоюп келатат, тигине тетиндей балдар турат. Бир каражат мына светти, мына эртеңки күнү нанды, унду, суумайды 100 сом кылып атасыңар. Ал жумуш кыскарып атат. Жүрөбүз тетияктан аңгасабыз, ажырашуу башталат, сейма урушат. Турабы? Эртеңки күнү ал бала ичет, жапжаш балдар, жапжаш кыздар азыр көчөдө жатат. Биз кыргыз намыстаналычы ошон үчүн. Мисалы, боор эле соро келеттен кетип баратсаңызчы, жапжаш кыз жатат, сулап. Ошону биз кандай ойлонбойбуз? Турабы? Эми силерге биз баарыңарга, баардык немеңерге ишенебиз. Бирок Молдок айткандай чечкинчиликтүү кылып берсеңиздер. Мекенчил партиясына добуш бер. Мекенчил бол.